Елестетесіз, қан аралаш құсып салды баланчы. Что я должна делать? Азыр чара көрөбүз, баарын жакшынакай кылып каратабыз. Өзүм жеке көзөмөлүм алам бул маселеничи. Ушунча ыйлагым келди да, неужели для детей? Ата-энелер айткан көйгөй туура да. Акылбек Семетей, саламатсызбы? Мен эми сиздерге айтпай эле өзүм келип көрөйүнчү деп бул жактарды көрүп жүрөм да, келип жана элдердин карайын депчи. Азыр. Саламатсыздар. Мен саламаттык сактоо министримин Гүлнара Маришина. Сиздер поликлиникага көрүндүңүздөр же түз эле келдиңиздерби? Түз эле келдиңиздер, Өз алдынча келгендегі поликлиникадан направление алып келген да карайбыз. Бирок силерге көпчүлүк өз алдынча келгендер көп экен. Ошол сиздердин ооруканага аябай чоң жүк түшүрүп атат да. Нагрузканы ошол беребиз да. Анан эми сиздер келген ооруларды кеттеп көрбөй койгонуңар туура эмес болот. Келгендерди көрө бериңиздер, Баарыңыздарга рахмат. Күнү түн иштеп атасыздар, рахмат. Бүгүн дарыгерлердин жетишпестигине карабай иштеп атасыңар, рахмат. Ийгиликтер болсун. Келген ооруларга отказ кылбагыла, сый мамиле жасагыла биринчи кезекте. Анан кийин жаткыра тургандар болсо жаткырыңыздар. Мен сиздерге болуп аткан жүк боюнча үй бүлөлүк медицина борборлоруна тапшырма берем. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Рахмат, чоң рахмат. Көбүрөөк көз салыңыз, эми карабыз. Мен ошону көз салып өзүм карап атам. Бүгүн өзүм көрүп кетейин дедим. Анан негизи түз эле келдиңиздерби, поликлиникага бардыңыздарбы? Поликлиникага барып, пневмония снимать. Анан бияка жаткырганы жөнөттүбү? Балдарды жакшы караш керек. Балдарга пневмония тез эле аябай, ошо грудничокторго тез болуп кетет да. Ошон үчүн жакшы карасын. Мен ошол акыбалды көрөйүнчү деп келдим. Оорубаңыздар, оорубаңыздар. Кыздар, канча убакыт отурасыңар? Кандай кабыл алуу тез эле болуп атабы? Же көп күтүп азыр эле келдиңиздерби? Можно с вами поговорить? Да, можно. Можно. Азыр просто эмоция калтырып. Алдырбайлы айттыңыз, алдырбайлы. Бул жакты кичине контроль кылбаса вообще бул невозможно. Действительно, мына балам до конца лечение алган жок, биз кетип баратабыз. Меня заставили написать отказной. Элестетиңиз, могул жакта 3-таштан түшүп, тез жакка УВЧ аласыңар дейт. Хорошо. Жакка чуркайбыз күн суукта. Кайра 1-таш массаж. Жакка келсең, жок массаж дейт 3-ташта болчу. Бул массаждан жүрүңүз жакка кайра. Балам ошентип ооруп калды, кайрачы менин балам. Азыр карашат мен. Мына главврачка мен тапшырма берип атам. Да, нет, я уже сюда не приду. Это Кудайга шүгүр, акчабыз бар. В частном порядке я хочу показать ребенку. Кечинки главврач, эмени дөйүктү бир физкабинеттечи. Физкабинетти кайра койгула. Кайра койгула. Они бегут, клетке ороп, чуркап жүрүшөт, элестетиңиз. Это разве нормально? Бул маселени биз мен азыр карап туруп чечтирем. Силер эмете бергиле, карай бергиле, карапчы. Азыр эме карашат баарычы. Кайрадан койгула физкабинет. Сиздер неврология отделениядасыңарбы? Ооба. Мне пришлось отсюда уйти, вы представляете, просто ушунча ыйлагым келди да, неужели для детей? Биринчи кезекте ооруларга ыңгайлуулук болуш керек. Мына понедельник күндөн баштап физкабинеттин керектүү нерселерин бияка койгула. Элестетиңиз, мен 2 жашта бала, у меня ЗПР өзү дагычы. Эми момундай балдар элестетиңиз, жакка чуркай тагалансаңыз, жан жок. Ничего страшного, вам здоровый ребенок. Мына биз азыр 3 бала менен грипп болуп жатып калдык, эми ооруп атасың. Мен азыр айыгып, врач өзү да ооруп калыптыр, бизди эле ичтеп аткан. Эртең кел выписка, бүрсү күнү кел, андан күнү кел. Мына бүгүн чыдабай мына такси менен келдим. Не кылсаң ошону кылгыла, давайте даярдагыла дедим выписканы. Я буду в частном порядке осматривать. Азыр силер мындай кайра көрүнөбүз дей турган болсоңор, мына эме боюнча мага мен өзүм контролго алып туруп, силерди жакшы мындай башка жерге жаткырып башы айыккан жок. Действительно, балам айыккан жок. Анан физкабинетте Акылбек Семетей ордуна келтиргиле. Ыңгайлуулукту жасагыла. Келтиргиле ордуна. А мен мону эметип алайын сизди. Понедельник күнү мага келбейсиңерби эме кылып? Ооба, бир жакшы. Тилек Абдыганыч. Понедельник бул жак менин орун басарым жаңы болду. Могул эме выписка менен келгиле. Анан барып жаткыртып невропатологторго көргөзүп до конца жакшы лечение алсын. Ары бери чуркатып вообще он не восстановился. Азыр эми эже сизге көрүнүп эле койду, элестетиңиз, кан аралаш кусуп салды баланчы. Что я должна делать? Азыр чара көрөбүз, баарын жакшынакай кылып каратабыз. Тилек Абдыганыч силерди жаткырат понедельник күнү, эртең менен 9-га келгиле.
жаткырып туруп ошол жерде мен өзүм жеке көзөмөлүм алам бул маселеничи. Анан детскийге биз кабинеттин ордуна келтиргиле. Ыңгайлуулукту койгула. Туура эле айтып атасыздар. Ата-энелердин айткан көйгөйү туура да. Жолугушабыз, Үчүнчү балдар бул тез жардам ооруканасында бүгүнкү күндө нагрузка чоң абдан. Биз бул багытта биринчи медициналык санитар жардамдын кызматкерлери менен аябай чоң жумуш аткарышыбыз керек. Мен өзүм көрөйүн, жеринде барып таанышайын деп мен ушинтип кыдырып жүрөм. Буга чейин дагы көп ооруканаларга барганмын. Поликлиникаларды барып көрдүм. Мына бүгүн буларды көрдүм. Эми мен ушул жерден дагы айтып койгум келет, мындай текшерүүлөр эми күнүгө болот да. Ошон үчүн бардык дарыгерлердин эсине алып коюшум керек. Ар бир оорулуу үчүн ыңгайлуу шарт болуш керек. Жетекчилерге биринчи кезекте айтам. Оорулуу балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы биринчи кезекте ыңгайлуулук болуш керек. Кезекти көп күттүрбөш керек. Медицина кызматкерлеринин баарын айтып койгум келет. Биз элге сапаттуу жардам көрсөтүүнүн биринчи булагы жакшы мамиле менен ыңгайлуулук эл үчүн. Ата-энелердин да эсине салып койгум келет да, биринчи кезекте өздөрүнүн поликлиникасындагы өздөрүнүн үй бүлөлүк врачтарына барыш керек. Ошол жерде көрүнүп, анан жолдомо алып келсе, акысыз да болот. Анан жолдомо албай келип алса, баягы жеңилдетилген түрдөгү дары-дармектерди дагы булар ала албай калып атпайбы? Баягы нааразычылыктар болуп атпайбы? Ошон үчүн жолдомо менен келсе, бардыгы акысыз болот.